Ассаламу алейкум. Барсыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Барыңыздарга дайыр жолу. Менин жаңы Нурсултан Турузбеков ТВ каналыма жазылып, видеого лайк басып кетүүңүздөрдү суранабыз. Себеби канал жаңы гана ачылды, башка мекендештер дагы көрсүн деген ниет бар. Ал эми бул жолку чыгарылышыбызда биз волейбол боюнча мырзалар арасында Кыргызстан курама командасынын Орто Азия чемпионатынын алкагында финалдык бөлүккө өткөндүгү тууралуу жакшы маалыматты айтабыз. Алар жарым финалдык беттеште Өзбекстан курама командасын 3-0 эсебинде утуп алды. Бул тууралуу алдыда кененирээк. Ушул күндөрү Өзбекстандын Фергана облусунда волейбол боюнча мырзалар жана айымдар арасында Орто Азия чемпионаты өтүүдө. Бүгүн жарым финалдык беттештер орун алып, эртең финалда ойной турган командалар аныкталды. Анда айымдар арасында эртең алтын байгө үчүн Казакстан жана Өзбекстан курама командалары ойноп барса, коло байгө үчүн Кыргызстан, Тажикстан курама жааттары ойнойт. Буга чейин тайпалык баскычта Кыргызстан айымдар курама командасы Тажикстанды 3-0 эсебинде утуп алган болчу. Демек эртең деле алардын жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү чоң. Ал эми мырзалар арасында оюндар өтө курч мүнөздө өтүп, финалга чыккан командаларда кандайдыр бир чоң маселелер жаралды. Мисалы тайпалык этапта биринчи орунду ээлеген Казакстан курама командасы Кыргызстан жана Өзбекстан менен болгон беттештерде чоң маселеге туушкан. Ал эми Кыргызстан курама командасы Казакстанга 3-2 эсебинде жеңишти тартырып жиберсе, андан кийин Өзбекстанды 3-2, Тажикстанды 3-0 эсебинде утуп, жарым финалда ойноо мүмкүнчүлүгүн сактап калды. Жана жарым финалда Өзбекстан курама командасын ири эсепте 3-0 эсебинде утуп алды. Бардык партияларда Кыргызстан курама командасы ишенимдүү оюн көрсөтүп, кыйла үстөмдүктү алдыда келди. Эми эртең волейболчуларыбызга каршы күчтүү делинген Казакстан курама командасы финалда кескилет. Чындыгында буга чейин Казакстан-Кыргызстан курама командалары бир топ оюн өткөрүп, кээде Казакстан, кээде Кыргызстан жеңишке жетип келет. Бул Орто Азия чемпионатына чейин акыркы жолу Жакарта шаарында өткөн Азия оюндарынын алкагында ойун алып барып, анда Кыргызстан Казакстанды 3-1 эсебинде утуп алган болчу. Демек эртең финалдык беттеште Кыргызстандын жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жок эмес. Болгону биз мырзаларыбызга колдоо көрсөтүп, аларды алдыга сүрөп турсак гана болгону. Ал эми урматтуу мекендештер, сиздерге буйруса, эртең финалдык беттешти көрсөтө турган Өзбекстандык YouTube каналдын шилтемесин алдыга таштап кетебиз. Эртең көрсөңүздөр болот. Ал эми урматтуу мекендештер, каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.